Ушу куртага чыккыча 2 койгон нормада. Жерге тап кирер менен Жалал Абадтын кире беришиндеги көчөт базардын соодасы жанданды. Ушул тапта көчөттөрдүн бардык түрүн жана сортторун табууга болот. Сатуучу Акрам Хусанов акыркы 7 жылдан бери жазында ушул жерде соода кылат. Быйыл дагы декоративдүү жана мөмө берүүчү бактардын көчөттөрүнүн 20га жакын түрүн алып чыккан. Анан кокон гиластардын 3 түрү бар, крипсин алмалар бар. Алманын деле 3-4 түрү бар. Эми азыр иш баштагыча кичине арзандан берип атабыз. Шундай болуп атат. Баалар бирок быйыл өткөнгү жылкы караганда кичине кымбатыраак болуп калышы деле мүмкүн болуп атат. Эми быйыл кичине көчөттөр тартыш болуп атат. Бул жолдо орточо баасы канча болуп калат? Эми орто баасы 150 сомдон 250 сомго дейин болуп атат. Көчөт саткандар февралдын ортосунда чыгып, апрелдин орто ченине чейин ушул жерде соода кылышат. Сатуучулардын айтымында мөмө бактардын көчөттөрүнүн дээрлик көпчүлүгү 2 жылдык болуп эсептелет. Булар бүт баары 2 жаш болот. Мынабу тамыры турат, мына тамырынын буягы 2 жаш болот. Бул жагы 1 жаш болот да. Анан 1 жаштан кийин кыркы булат да буну. Барып эги бере турган кызматтарым бар. Анан ошо өзүбүз 40 беребиз. Анан ошо улама жайлары сыртта калыш керек да. Сыртта калтырып эгиш керек ошонусун. Алармандар келгенде ар бир көчөттү бутап, керексиз жерлерин кыркып салышат. Бул ыкма көчөттүн тез көктөп кетишин шарттайт дешет. Ошо азыр эксең ошо жакшы кармайт дегенден ошо келдик эрте. Анан кокон гилес алдык, курма алдык ошо. Шаарга баягы ылайыктуу ушулар экен да. Ооба, азыр сурадым булардан, азыр ошо келип кыркып беришти бардыгын. Шуна апарып сразу эле отургузсам болот экен да. Сатуучулар базарга Кыргызстандын булуң бурчунан көчөт алып келишет. Бирок жергиликтүү багбандар керектөөнү толук жаба албагандыктан чет өлкөдөн дагы ташууга аргасыз болушарын кошумчалашат. Бул жагдайда көчөт ар кандай текшерүүлөрдөн өткөрүлүп, сапатына көңүл бурулат. Касалы барбы жокпу деген текшерүүдөн өткүзүп энеки өткөрөт да бул таможнядан. Ошого өзүнүн санитарный анакаларын ар бир көчөттөн алып текшерет экен. Bunun kasalı var mı bunda, yok mu der. Eğer kasalı yok bolsa ötkür eken. Kasalı bolsa ötkürбөйт. Aşılarda 2 gün tamircide turat da bu. Sizdiki demek tekşerүүдөн өткөн. Ha, tekşerүүдөн bardıq öttü. Sanitariy anaka ahvalları жақсы чыккан үчүн өткүздү. Документтери бар экен. Документтери полный бар. Качан өткөн, качан келген, өзүбүз барып туруп, бир жума жүрдүк Өзбекстанда. Ошо өзүбүз кабылатып келдик да. Алдыңкы күндөрү базарга дагы башкача көчөттөр жана гүлдөр чыгарылмакчы. Белгилей кетсек, Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанга 2023 жылы чет өлкөлөрдөн 15 миллиондон ашык көчөт ташылган. Анын 6 миллиондон ашыгы мөмө жемиштер болсо, 5 миллиондон ашыгын гүлдөр жана 3 миллионго жакынын декоративдүү өсүмдүктөр түзгөн. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.